Жалал Абад шаарында ири өрт кырсыгы орун алды. Тилсиз жоону өчүрүүдө шаардагы суунун жоктугу тоскоолдук жаратты. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери жана келтирилген чыгымдар боюнча тийиштүү мекемелер иликтөөлөрдү жүргүзө баштады. Жакында эле күйүп кеткен Борбордук базар атайын өрт кырсыгына каршы машыгышкан. Бул жолу анын жардамы тийген жок. Бактыга жараша кырсыктан адам жараат алган эмес. 12-синен 13 апрелге караган түнү саат 1:30 чамасында Жалал Абад шаарындагы Борбордук базарда өрт чыккан. Өрт өчүрүү кызматы заматта чакырылган. Экипаж келгенче өрттөн кабар тапкан айрым соодагерлер жана жергиликтүүлөр өз алдынча өчүрө башташкан. Bitta Hacıke sual bölüp turdu. Biz taşıp sekin mayaktan öte kıyını buyakka baş öte albayız. Buyaktan eline kılıp sekin nasıl baş tamalardan öçürüp anan keyin koşunlardığını öçürdük. Anan keyin özü jayыбызга öttük. Өрттүн эмнеден келип чыкканы такталууда. Бирок соодагерлердин айтымында тилсиз жоо электр жарыгынан тутанган болушу мүмкүн. Ал эми базардагы өрт коопсуздук эрежелеринин талапка жооп бербеши болсо, өрт өчүрүүдө тоскоолдуктарды жаратты. Ал эмес өрт чыккан убакта Жалал Абад шаарынын басымдуу бөлүгүндө суу берүү токтоп тургандыктан өрт өчүрүүчүлөр суу ташууда кыйынчылыктарга дуушар болушкан. Жалал Абад шаарындагы суунун жоктугу бизди кыйналтты. Жалал Абад Борбордук жагында суу жок болуп калды. Гидранттарда напор жок, суу жок. Анан биз Жалал Абад шаардык суу канал чарбасына барып, ошол жерден заправка кылып келип аттык да сууну. Мына бет чуган суу жок болду да. Азыр келип туруп карасам, азыр суу беришти мына азыр. Биз ошо мурдатан эле айтып атканбыз. Аварийный крайниктерди орнотуп бериңиздер. Биздин базар өтө чоң эмес, кичинекей эле. Аз эле расход кетет. Ошону орнотуп бериңиздер. Пожарный кайсы күнү баары кире албайт бул базардын ичине. Базардын ичинде бар жогу тегеректеп тосулган товарлар менен да толуп турат дайыма. Өрт каптаган аймактын жалпы аянты 1300 чарчы метр деп аныкталган. Ал эми чыгымга учураган соодагерлер болсо, эң азы 150 000 сом зыян тартса, башкасы 1,5 миллион сомго чейин чыгым көрүптүр. Жарандардын дээрлик баары насыя алып соода кылгандыктан эми мамлекеттен жардам күтүшөт. Азыр эми нан алып барган акча жок да, мындайча айткандачы. Хотя бы ушул процентсиз кылып туруп акча берсе, определенный убакытка ошондо эле иштеп кайтарбайбыз эмес, бирок хотя бы ошол жактан мамлекет жардам берсин элге. Башка нерсе сурабайбыз. Өзүбүз мээнетибиз менен кайтарып бере турган акча алды элечи. Кимге арызданасың, кайсы чогуу ушеттердин баарын бизге төлөп бере алат, кимге? Балким бул жерде кредитте отургандар бардыр мага окшоп. Карыздары бардыр мага окшоп, ондор кимге араласың, ким бере алат бизге? Айткылайсың, мына элдин баарын, ушунча элдин сарсанасы. Мен комайлы мына 100 000ден ашыкта бар. Мага окшогон канча миңдегендерин жоготкондор бар. Ким угат мына биз турабыз, ким келип биздин акыбалыбызды сурады. Акыбалыбызды сурап койсо деле капа болбойт элек. Деген менен түнү башталып таңга жуук өчүрүлгөн өрт болгон аймакка жергиликтүү бийлик башындагылар келип кабар алган эмес. Кана азыр мына ушунча топтолуп турабыз, аяка бияка өтүп бырылдап чырылдадым ушул жерде. Кана бирөө келип бир акыбалымды сураган жок. Ушул жерде тургандар бирибиздин акыл айтып сабыр тилеген ушулар. Кана бир акимияттан мэр, кана ушунча базардын немелери ушун кана эч ким келген жок, же көрдүңөрбү? Ушуну уккандыр эми. Үйдө кантип отурат билбейм аларды. Же иш жайында ушул жерге келип, хотя бизден абалы сурап койсо деле биз капа болбойт элек. Мейли башка нерсени күтпөйбүз алардан. Эм жок дегенде ушул чыгымды мындай кайсыл бир жол менен капташ керек да турабы. Алар деле бир жардам көрсөтөр, бир акыбалын айтып, атя биз көңүлүбүз көтөрүп, эч ким жок азыр мына. Биз канча сааттан бери отурабыз бул жерде. Түндөн бери ушул жердебиз. Губернатор жок, мэрия жок, кана эч ким жок, даже базар комдарам жок болуп атат бу жерде. Ким бар, эч ким жок го. Көңүл үчүн сурап койсу, биздин кредиттерибизди, башкабызды бербесин. Адамзат ит эмес да. Алла Таала ошон үчүн жараткан. Бири-бирине көңүл сура деп. Буга чейин эле өрткө каршы кызматы тарабынан атайын рейдтер уюштурулуп, базардагы өрт коопсуздук кемчилдиктери жергиликтүү бийликке билдирилип турган. Бирок эми күнөөнүн баары кайрадан өрт өчүрүүчүлөргө коюлуп калбашы керектигин айткан окуянын күбөлөрү базардагы бул абалдын келип чыгышынын себептери такталышын талап кылышат. Биз ошончо нерселерибиз бардык күйүп кеттик. Күл болду, ким жооп берет? Ким айыптуу буга? Чара көрө турган адамдар болсо чара көрсүн, алдын алсын. Хотя бы биз ошол кеткен каражаттарыбыз жарым болсо деле жок дегенде ошол месталарыбыз кичине турлап берген жардам бериш керек да.
Полный берген каяктайм өкмөттүн. Шаар бийлиги жана облустук милиция өрт кырсыгы боюнча териштирүүлөр башталганын, тийиштүү иликтөөлөрдүн жыйынтыгы менен базардын өрттөнүшүнө укуктук баа берилерин билдиришти. Толук кандуу маалыматты иликтөө бүткөндөн кийин биз сиздерге бере алабыз. Адам өлүмү, кырсыгы жок, материал ушерп бар. Азыр комиссия түзүлүп туруп, канчалык ушерп кеткенин бүгүнкү күндө аныкталып жатат. Окуянын келип чыгуу себептерин аныктоо максатында атайын тиешелүү экспертизалар дайындалып, азыркы учурда облустук ички иштер башкармалыгынын жана Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу тергөө амалдарын жүргүзүп жатат. Эскерте кетсек, буга чейин Жалал Абад шаарындагы Борбордук базарында өрт коопсуздугу талапка толук жооп бербеши тууралуу бир канча жолу эскертилген. Өрт өчүрүү кызматы тарабынан атайын рейдтер да уюштурулган. Ал эми мамлекеттик экотек инспекциясы болсо, алдын алуу иштеринде өз милдеттерин так аткарбай жатканы да айтылып турган. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.